Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Taala'nın kudretinin belgileri çeksiz tuğanlar. Бұл alamda özünün kudretinin, özünün kalосу менен Allah Taala'm jaratkan. Океандарды көрүп атасыздар. Сууларды, тоолорду, Бахр Майит дейт. Мертвое озеро деген бар Иорданияда. Лут пайгамбарга Allah Taala'm азап жөнөткөндө, ал канча деңиз деңгээлинен төмөн турат. Ал жерде бир дагы балык, жандык жашабайт экен. Ушундай чоң деңиз өл, бирок эч бир жандык жашабайт. Болсо башка деңиздерде балык, балыктын түрлөрү, бака жылан дегендер. Экинчиси адам чөкпөйт экен агачы. Албетте bunday жаратып койгон башкалардан айырма кылып Алла Тааланын кудретинин белгилери. Bir farz turasında namazda imamdan артынан erişiş керек. Müslim Şerif'te gelet Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge üretet ele. Namazda imamdan murda bir daha rükünden aldan ötpegile dep. Demek rüküge varganda, göğünçö, sajdaga varganda, ıhtıda kılgan, артында turgandar, imam egerde bir putu kolu orup atsa, jese garıpınday, акырын кыймылдаган имам болсо, андан мурда саждага барып калышат да. Андай кылбаш керек. Имамдан артынан имам Аллаху акбар дегенден кийин биз да артынан Аллаху акбар дейбиз. Имам ассаламу алейкум дегенден кийин биз да анан кийин ассаламу алейкум дейбиз. Шашылбай. Бул жака салам бергенден кийин анан. Демек имамды күтүп туруш керек, имамдын аркасынан эришиш керек. Bir sünnet turasında sajdanı tura kılının jolu. Tirmizi Şerif'te gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçan sajda kılganda murun menen peşene eko teң tiyetele. Gevirleri peşenesini tigizet, murundu tigizbey koyuyor. Sajda ada olgonu menen толук болбой калат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sajda kılganda murun peşenesi eko teң tiyetele. Jana bul iki alakаны өзүнүн кулагынын ушу барабарына турат эле мындай тегиз. Мондай эмес сажда кылганда. Макулбу? Мындай сажда кылбайт. Мондай сажда кылбайт. Мына ушу кулакка кас го, Аллаху акбар деп. Коддум ушундай жерде саждага кол ошол жерге коюш керек. Манжаларды жаап коюш керек, бул адепте. Кулактын барабарына турушлук бул сүннөт туугандар. Жана колтуктарды ачып коюш керек. Колтукту жармаштырып алып сажда кылбайт. Аялдар ушундай сажда кылышат. Өздөрүн жаап неме кылып. Эркектер колтугун кенен өзүнүн капталдарынан ачык болуш керек. Булчуңдар ушундай болуп туруш керек. Bir manülü amaldын фазилети турасында Бухари Шерифте келет. Азандан кийин айтыла турган дуа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким азан уккандан кийин Алла Таала ушундай дуа кылса, Аллахумма робба хадихи даъвати тамма вас салатун каима ати Мухаммадин васила вал фадила وَبْعَسْتُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ деп ушу дуаны окуй турган болсо, ал кыямат күнү менин шапаатыма лайыктуу болот дептир. Себеп бул жерде, я Алла, ушул толук чакырыктын робусу Алла Таала. Демек, бул азан биздин толук дааватыбыз экен. Толук чакырык деп Алла Таала Куранда айтып атат. Жана вассалатун каима Алла Таала бул азанга дагы, намаз тура турган намазга дагы Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга берген васила жана фадила дегени, васила деп Алла Тааланын ушундай бир артыкчылыгы бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген бир макам бар экен. Маками Махмуд деп аталган бардык пайгамбарлардан өзгөчө кылып, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берген ушу улуу даража. Жана вабату макаман махмудан деп Алла Таала жана аны ушундай бир макталган жайда, макталган бир макамда сен өзүң убада кылган ошол жайда тирилткин деген. Bir күнөө туурасында пайгамбарыбыздын атынан пайгамбарыбыз айтты деп туура эмес сөздү айтуу бул күнөө экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким жала жаба турган болсо, жалган сүйлөсө мен атымдан, анда ал жайын дозоктон даярдап алсын дейт. Ошондуктан бир өзүбүздүн же алымдын, же сахабанын, же башка бирөөнүн сөзү ал өзүнчө.
Пайгамбарыбыз айтты дегенден кийин биз такташыбыз керек. Ушу пайгамбарыбыз ошол сөздү айтканбы, айткан эмеспи? Ушу этияттуулук кылбасак болбойт тугандар. Себеп пайгамбарыбыздын атынан биз жала жаап албайлы. Дүние туурасында бир аз ырыскыга разы болуу бул өтө чоң шарапат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким Алла Тааладан бир аз ырыскыга разы болсо, Алла деле андан бир аз амалга эле разы болот дейт. Андай эле көп амал талап кылбайт деген сөз экен. Мына Куранда ахирет туурасында дозоктуктардын тамагы, суусундуктары адамдын денесинен чыккан ийриңдер болот экен туугандар. Кудайым сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан ажва Мадинада өскөн курма бар. Бул бейиштин мөмөсү деди. Жана жин тийгендердинге дарылай турганга себепчи деди мына. Демек кимге жин тие турган болсо, ажва бериш керек экен туугандар. Бул риваят Ибн Мажада келет. Абу Саид Худри радhiyallahu анхудан риваят бар. Кур'ан-ы Каримдин насааты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мейримдүү Алла Таалага ибадат кылгыла. Башка бирөөлөргө тамак жедиргиле. Саламды таркаткыла баарына. Жана адамдар уктап атканда туруп намаз окугула, тахажжуд деген сөзү. Кудай кааласа бейишке саламатчылык менен киресиңер дейт. Алла Таалам баарыбызга амал кылганга, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архам.